Бул мыйзам долбоор 24 ноябрда Жогорку кеңештеги коомдук угууда талкууланды. Долбоордун демилгечилери сырттан каржыланган коммерциялык эмес уюмдарга мамлекеттик көзөмөл керек деген. Бул эң ириде коопсуздукка байланыштуу экенин жүйө келтиришүүдө. Долбоорду Жогорку кеңештеги Ар намыс фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев даярдаган. Мадалиев бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам 1999 жылы кабыл алынгандыктан азыркы талаптарга жооп бербестигин, кемчилдиктер бардыгын жүйө келтирди. Азыркы иштеп жаткан мыйзамда бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүндөгү мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген жагдайларды аныктоо, жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрү жок. Биз сунуштап жаткан мыйзам долбоордо чет элдик коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү деген түшүнүктү киргизип жатабыз. Эгер тигил же бул коммерциялык эмес уюм чет жактан каржыланса жана саясий иштер менен алектенсе, чет өлкөлүк агенттин милдетин аткарган коммерциялык эмес уюм деген макамга ээ болсун, кайра каттоодон өтсүн деген сунуштарды киргизип жатабыз. Укук коргоочу Абдуназар Маматисламов мыйзам долбоорду күлкү келерлик окуя катары баалоодо. Азыркы жагдайды эске алып, чет элдик уюмдарды тыңчылыкка теңеген мыйзам башка укуктук нормаларга да туура келбейт дейт. Ошондой эле азыр мамлекеттен караганда эл аралык уюмдардын каржылоосунда элдин жашоо деңгээли көбүрөөк өнүгүүдө деген пикирин айтат. Кайсы өкмөт эмес уюм мисалы азыркы күндө мисалы бийликке умтулуп атат же башка кылып атат, ошо түшүнүксүз да мисалы. Ну и что эки жактан акча алган болсо эмне? Мисалы МВД мисалы канча жылдан бери ОБС реформированием заниматься этип алектенип, полный мисалы финансировать этип атат реформированием. Мисалы көп мамлекеттик органдарга кирсең, компьютер жазылып турат, USAID каржылаган деп. Туурабы жокпу? Бул деген алардын көйгөйүнү билип, алар жардам берип атат. Мисалы просто элден бир эки эле суроону коюш керек да элгечи мисалы. Депутаттардан пайда болуп атабы? Көбүрөөк же өкмөттүк эмес уюмдардан? Ошондон эле келип чыгат да. Кыргызстанда жалпысынан 15 миңге чукул бейөкмөт уюм каттоодон өткөн. Бирок анын миңден ашыгы гана аздыр көптүр туруктуу иш алып барат. Кээ бир учурларда юстиция кызматынан коммерциялык эмес уюм деп каттоодон өтүп, бирок иш жүзүндө саясатка аралашып, башка иш алып баргандыгын байкоого болот. Ошол себептүү мыйзам демилгечилери алардын ишин тыңчыга теңеп, чет элдик агент деген макам берүүгө ниеттенишүүдө. Потому что бул негиз алган тыңчы деген бул кылмыштын бир белгиси, бул иши мамлекетке каршы кылмыш. Анын үчүн чет өлкөдө мисалы башка өлкөлөрдө андай тыңчыларды чыгарып салат. В лучшем случае, эгер жамандык кылса, вообще аны кылмыш жок үчүн тартат. Негиз алганда. Бизде юстициядан каттоодон өтсө, анда ошо каттагандарды тартыш керек андачы, сен эмне каттадың деп. Кайсы бир уюмдун мисалы өкмөттүк эмес уюмдун уставында бар экен именно тыңчы деген. Эгер андай жазуусу болгондон кийин уже все, эгер ошонун ичинде бирөө жарым тыңчылык кылып аткан болсо, бул экинчи маселе. Анын үчүн отдельно заниматься этип турган органдар бар, заниматься этсе болот. Кыргызстандын юстиция министрлиги болсо бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу тууралуу мыйзамга каршы пикирин билдирди. Бул кошумча түйшүктүү жана ашыкча чоң чыгымды талап кылат. Ал эми коопсуздукка жооп берген, каржылык жактан териштирүүлөрдү жүргүзө турган атайын органдар бар. Мыйзамдарда жетиштүү экендигин айтат. Ал эми жергиликтүү бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү да аталган мыйзам долбооруна катуу каршы болушууда. Ушу агент, тыңчы деген мен эми өзүм ойлоп атам да, ушунча жыл иштеп, мен эми азыркы мезгилде деле айылдык кеңештин депутатымын, аялдар кеңештин төрайымымын. Эртең кечке бүт ушу эмгегимди кичине болсо да биздин девиз бар, өзүңдү өзүң бак, жокты издеп тап деген. Эми Кыргызстандын ушунча экономикасы болбой аткандан бөлөк жактан издеп таап, ушуларды алып келип, жумушчу орундар түзүп, ошо Кыргызстандын эле жарандары да. Эми биз агент, шпион десе биз эми бөлөк иштебей, бөлөк иш кылышыбыз мүмкүн, бирок мен ойлойм, Кыргызстанга ушул экономикасын жогорулатуу боюнча аябай минус болот да. Бул мыйзам долбоор эми Жогорку кеңештин комитетинде каралып, андан кийин парламенттин жыйынында талкууланмакчы. Мындан 2 жыл мурун дал ушундай мыйзам Орусияда кабыл алынган. Ушундан улам жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар мыйзам долбоор жазгандарды Орусияны туурап жатат деп сынга алып келишүүдө. Нурзат Көчүмкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал.